Саламатсыздарбы? Биздин бакчабыздын дагы бир сулуулары ушундай ар дайым жашыл болуп өсүп турган арчалар жана ёлкалар. Бул жерде турган голубой елдин кичинекей деткалары. Булар кыштата ушул идиште эле, эшикте эле калышкан. Буларды азыр бакчанын бир жерине отургузам. Негизи булар тоолордо, таза жерде, таза абасы таза жерлерде өскөн ёлкалар. Ошондуктан буларга дагы тоонун топурагы баарыбыз жакшы билебиз, абдан сонун. Буларга дагы биринчи отургузган жылдары жакшы кам көрүп, жакшы топуракка отургузганыбыз жакшы. Мен аралыктарын ушундай 1,5 метрден ашыгыраак кылып, үйдөгү гүлдөрдөн ашкан кара топуракты жана асмакоттон аралаштырып, бул кичинекей ёлкаларды отургузам. Өзүнүн мурунку топурагы деле ушундай кара топурак болчу. Түбүндө асмакот кошулган. Буларды кичине чоңоюп кеткенге чейин буларды дагы ар кандай удобрениялар менен азыктандырып, суусун убагы менен берип турсак, булар дагы жакшы өсүп, жакшы чоңоет. Бирок ийне жалбырактуулар жай өсүшөт, аны жакшы билебиз. Бирок акыркы жылдары ушул шаарыбыздын ар кайсы жерлерине тигилген арчалар, ёлкалар дагы жакшынакай өсүп туруп эле бир убакта саргарып, булар чирип жок болуп кетип атат. Ал дагы бул ийне жалбырактууларга түшкөн бир оору десек болот. Ошол оорулардын алдын алып, бул ёлкалардын же арчалардын бир эле бутагы саргарып, чирип баштаса, аларды көптөгөн дарылардын түрлөрү бар, ошолор менен алып, буларды дарылап убагында айыктырып алсак болот. Бул ёлка деле кичинекей эле ёлка болчу, эч кандай ооруга чалдыккан жок. Жай болсо дагы өзүн жакшы сезип, жакшы эле өсүп атат. Бул арча болсо былтыр күздөн баштап, эрте күздө ооруп баштаган, жалбырактары ушундай болуп саргарып, жашыл болбой эле башкача болуп калган. Ошол убакта мен буларды дагы дарылагам. Негизи жазында ушул арчалардын ортосун ачып, болгон чиригендердин баарын тазалап, бир сыйра колдон келишинче шланг менен суу чачып, буларды тазалап, бүт баарын арчаны силкилдетип, болгон куураган бутактарын, жалбырактарын баарын түшүрүп салып туруп, андан кийин эгер ооруп атса, дарылап койгонубуз жакшы экен. Мен күзүндө дагы бул арчаларды дарылагам. Азыр болсо ушул саргарган жалбырактардын баарын кесип салдым. Күзүндө да ушундай ракурс деген препаратты чачып чыккам. Бул 4 миллиграмм. Аны 5 литр сууга аралаштырып туруп, болгон арчанын башынан аягына чейин чачып чыккам. Азыр дагы ушул саргарган жалбырактардын баарын кесип салдым. Арасындагы калгандарын дагы жакшылап күйүп тазалап, андан кийин ошол ракурсту дагы чылап алып, кайра бир сыйра чачып чыгам. Азыр жаз болуп, жакшы күн тийип, булар дагы жалбырактары жашыл боло баштады. Саргарган жалбырактардын баарын кесип, чиригендердин баарын алып салып, тазалап, дарылап алсак болот. Сиздерде да ушундай көйгөйлөр болсо, биринчи эле жаңы саргарып баштаганда эле ушундай дарылардан алып чачып, эртерээк айыктырып алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. By the words that you say, the voice that carries them has kept me